Күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав, саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Садыр Жапаров талаштуу жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга кол койду. Акыркы учурларда адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктарынын саны көбөйдү. Мурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев 50 миллион сом берип абактан чыкты. Садыр Жапаров талаштуу жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга кол койду. Аталган мыйзам долбоорун депутаттар 28 июлда кабыл алган. Долбоордун авторлары мыйзам фейктерге каршы күрөштө жардам берерин айтышат. Мыйзам өкмөткө соттун чечими жок эле жалган маалымат таратты делген сайтты жаап коюу укугун берет. Ал эми депутат Бекешов мыйзамдын залакасы бийликти сындагандарга гана тиет деген ойдо. Активисттер жана эл аралык уюмдар президенттин мыйзамга кол койбоого чакырып келишкен. Алардын айтымында бул мыйзам сөз эркиндигине коркунуч туудурат. Бул мыйзам былтыр маалыматты манипуляциялоо жөнүндө деп аталып, жогорку кеңеш 3 окууда кабыл алып, президентке жөнөткөн. Жарандык коомдун нааразылык акцияларынан соң ошол кездеги президент Жээнбеков аны кайра артка кайтарган. Коронавирус жуктуруп алып, азыр даарылануудан өтүп жаткан бейтаптардын 99% вакцина албагандар. Бул тууралуу бүгүн 24 августта вирустук инфекцияларды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий практикалык борбордун жетекчиси Зуридин Нурматов билдирди. Нурматов Кыргызстанда коронавирус боюнча абал турукташа баштаганын, ошого карабастан ар бир адам санитардык эпидемиологиялык талаптарды аткаруусу керектигин, себеби вирус жаңы болгондуктан ал толук изилденип бүтө электигин кошумчалады. Кыргызстанда коронавирус жуккандардын расмий саны 174 миңден ашты. Алардын 2,5 миңи каза болду. Бүгүн 24 августта бул илдет менен 199 бейтап жаңы катталды. Июндун башында бир күндө 2000ге чукул бейтап катталып жаткан. Учурда республиканын бардык аймактарында Спутник В, Sinopharm жана AstraZeneca вакциналарын бекер алууга шарт бар. Вакцинанын 2 дозасын алгандарга атайын сертификат тапшырылат. Эмделгендер 1 миллиондон ашты. Алардын 377 миңи вакцинанын 2 дозасын тең алды. Ошол эле учурда иликтөөчү журналисттердин жарандар ПЦР тестин сатып алып жаткандыгы тууралуудагы иликтөөсү жарык көргөн. Акыркы учурларда адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктарынын саны көбөйдү. Алсак 24 августта Ош-Бишкек жолунда жол кырсыгынан 9 адам каза болду. Анда Honda Step вагон Бишкектен Токтогул районуна бара жаткан. Ал эми Volvo үлгүсүндөгү жүк ташыган унаа Баткенден Бишкекке келе жаткан. Honda Step вагон унаасынын айдоочусу уктап кетип, жүк ташыган унааны барып сүзгөн. Жеңил унаанын ичиндегилерден эч кимиси аман калган эмес. Ал эми 21 августта дагы Бишкек-Торгарт жолундагы кырсыктан 3 адам каза болгон. Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу жолдун ортосундагы бетон тосмосун сүзгөн. Ушул эле күнү башкала Бишкекте дагы жол кырсыгы катталып, бир адам көз жумду. 18 августта Кубак ашуусундагы жол кырсыгынан каза болгон 7 кишинин эң улуусу 74 жашта болсо, кечүүсү 14 жашта болгон. Көз жумгандар 1 айылдан. Акыркы айларда жол кырсыгынан каза болгондор көп катталып жатат. Буга байланыштуу Бишкектеги автомектептер текшериле баштады. Үстүбүздөгү жылдын акыркы 7 айында Кыргызстанда 4000ге чукул жол кырсыгы катталып, 400дөй адам көз жумду. Былтыркыга салыштырмалуу жол кырсыгы 36%га көбөйгөн. Жолдо жүрүүдө сак болуңуздар. Абакта каза болгон укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмү боюнча териштирүү уланмай болду. Мындай чечим Бишкектин Сверлов райондук сотунда чыкканын 24 августта адвокат Айдар Садыков билдирди. Анын айтымында эми суралбай калган күбөлөрдү суракка алууга, жактоочулар койгон кошумча суроолорго жооп алууга, буга чейинки кемчиликтерди жоюуга жол ачылды.
Ишти судья Айзада Исаева карап, биздин даттанууну толук колдоду. Эми жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтагы тергөө кайра уланат. Тергөөчүнүн териштирүүнү токтотуу тууралуу токтому мыйзамсыз жана негизсиз деп табылды. Садыков тергөөнү жазаларды аткаруу мамлекеттик кызмат эмес, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жүргүзүүсү керек деген талап коюларын. Себеби өлүм жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу мекемеде болгондуктан ал кызыкчылыгы бар тарап болуп эсептелинерин кошумчалады. 2021 жылдын 1 октябрынан тарта Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин маянасы 40%га көтөрүлөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 24 августта Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 80 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада билдирди. Ошондой эле ички аскерлердин өзгөчө шарттарда кызмат өтөөсүн эске алуу менен 1 сентябрдан тарта алардын 1 жылы 1,5 жыл, ал эми Баткен облусунда кызмат өтөгөндөрдүн 1 жылы 2 жылга тете деп эсептелинет. Жапаров ички аскерлер кызматы бүгүнкү күндө өлкө аймагында ички коопсуздукту камсыздап, стратегиялык мааниге ээ болгон мамлекеттик маанилүү объектилерди эле кайтарбастан коркунуч туудурган ар кандай чакырыктарга каршы күрөшөөрүн белгиледи. Бишкек шаардык соту Жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаровду абактан үй камагына чыгаруудан баш тартты. Бүгүн 24 августта анын бөгөт чарасы боюнча маселе шаардык сотто каралып, 1 май райондук сотунун аны 30 сентябрга чейин абакта кармоо тууралуу чечими күчүндө калтырылгандыгы маалым болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Төрөбай Зулпукаровду быйыл 31 майда кармап, тергөө абагына камакка алган жана ага Кумтөр кениндеги коррупциялык иштерге байланыштуу жазык кодексинин 319 беренесинин негизинде айып тагылгандыгын билдирген. Ушул эле күнү мындай айып менен Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы төрагасы Асылбек Жээнбеков камалган. Шаардык сот 11 августта анындагы бөгөт чарасын карап, 30 сентябрга чейин камакта калтырган. Эркиндиги үчүн миллиондогон акчаны төгүп берген чиновниктердин катары көбөйүүдө. Коррупцияга жана мыйзамсыз баюуга шектелип кармалган мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Бишкектин 1 май райондук сотунун 20 августтагы чечими менен чет жакка чыкпоо тууралуу тил каттын негизинде үйүнө бошотулган. Бул тууралуу 24 августта Жогорку соттун басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Абылгазиевдин бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен сотко башкы прокуратурага айрылып, анын ден соолугун начарлап баратканын жана материалдык чыгымды төлөгөнүн жүйө келтирген. Абылгазиев мамлекетке 50 миллион сом төлөп бергени маалым болду. Абылгазиевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет быйыл 26 январда кармап, ал өкмөт башчы болуп турганда мыйзам бузуп, Кумтөр Голд компания ишканасына геологиялык чалгындоо жана алтын казуу иштерин жүргүзүүгө кошумча жер бөлүп берүүчү токтомго кол койгонун, натыйжада кендин жалпы аймагы 2 эсеге көбөйгөндүгүн билдирген. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.